Мен Кулчун Рахманов, Нарын шаарынын тургуну. Кулчун мырза, мынакей бизде мына Адахан Мадымаров деген депутатыбыз бар. Биз менен эгемендик колоо тенден бери ушу парламентте жүрөт, бийлик башына жүрөт. Сиздин оюңузча бул не иштеп аткарылды ушул убакта? Жок, бул мындай да, азырча айтып отурсак, бул киши деген өзүнүн иштеген кызматы калган жак. Мына акыркы 30 жыл эле бул эң жогорку кызматтарды иштеди. Мамлекеттик катчы болду бул мезгилдерде. Андан мурун баягы парламентте неме болуп турду, башкысы спикер болуп турду. Андан кийин деле көп вице-премьер-министр болду. Бирок мен ойлойм, менин көз карашымда бул эч кандай иш кылган жок. Мисалы үчүн, эгер иш кылып, кадимкидей ушул Мадымаровдун жасаган эмгегин эл баалап турчу болсо, башкача өңүттө болмок да. Бүгүн бул адам мынакей жанакей келип бир иштеп аткан бир, же болбосо ошол жакшы алдыра максаттарды коюп аткан адамдарга оппозиция болмуш боло берет да, бүт тескери жагынан неме кылат да. Бул мисалы үчүн кыргыз эли үчүн Мадымаров эч нерсе деле кылган жок. Мынакей. Мына кийинки эле маселени кошкойлу, мына Кемпирабад маселесин. Бул мурунтан эле чечилип Союздун учурунда, ана биз деле Союздун учуруна чоңойдук да. Мисалы үчүн ошол кезде 15 Союздук республиканы бири-бирине мындай чынжыр кылып айлап койгон. Себеби ошол кезде Өзбекстан пахтанын базасы болгон. Ал эми ага суу керек болуп, жана Кемпирабадты атайын ошол алып коюшканда, эми берилген да бул убакта. Эми Союз жоюлуп кетерин эч ким билген жери жок да. Анан эми мына чукулда эптеп туруп, ошол шылтоо табышына мал кылды. Мен ойлойм, бул адам сөзүнөн башка эч кандай деле касиети жок. Анан мына жакында курултайлар болду да, элдик курултайга да дейт. Сиздин оюңузча кандай болду ушул? Жок, бул мындай да. Курултай мына жерлерде өткөрүлбөдү а дегендечи. Анан бирден дагы бир нерсе, ушу курултайды мына элдин өзүнүн тандоосуна койгон абдан туура да. Эл өзү, эл таразы эл сынчы дейт. Мисалы үчүн бийлик башындагылар тиякта отурган менен элдин ушул жеринде отуруп, ушу элеттеги ар биринин маселесин биле беришпейт. Бирок ошол курултайда ушул маселелерди көтөрүп чыгуу, жанагындай ошолор өзүлөрүнүн ишенимдүү адамдарын шайлап жатышы мен туура деп ойлойм да. Себеби көйгөйдү деген ошол жерде жашаган адам билет.